Мен башкы прокурор болуп иштегем да. Мен да парламентке келип 3 жолу отчет берген адаммын да. Отчетту баягы канаттандырарлык же канаттандырарлык эмес деп дайыма коюшчу. Азыр деле биз ошондой кылып атабыз. Отчетту алганда канаттандырарлык же канаттандырарлык эмес деп. Канаттандырарлык эмес болуп калганда, эгерде ички дүйнөсү абдан күчтүү инсан болсо, ал өзү эле арыз жазып бериш керек. Ал туурабы? Анткени моралдык укугу жок болуп калат да. Эки алган окуучу кийинки класска көчүшө эмес да. Туурабы? Бул жөнөкөй эле мисал болуп атпайбы? Ошондуктан жетекчи болуп иштеген адамдар, чоң кызматтагы адамдар ушундай кадамдарга даяр болуш керек да. Иштей албай калдыбы? Указды аткара алган жокпу? Мыйзамды аткара алган жокпу? Коомчулукту алдап койдубу? Улам эле жылдыра бербей, анда отставкага кетиш керек анда барды. Туурабы? Вот ошондуктан жетекчиликтер ушундай кадамга даяр болсо деген мен өзүмдүн бир ой пикиримди айтып атам да. Чындыгында бул абдан оор кадам. Бирок баарыбыз эле кетчүбүз убагында. Азыр эле жазып калышат, тарыхта биринчи жолу болуп атат, өз ыктыяры менен кетип калды деп. Андай тарыхта мисалдар далай болгон, ал менин башыман, мен да далай жолу отставкага бергем. Ал унутулуп калат экен да. Ошондуктан ушул маселени абдан тыкан караш керек да. Анан бир жерде баягы тиги норма жок экен, бул норма жок экен дебей, биз анда моралдык жакка да көңүл бурушубуз керек да. Рахмат.